Оруктун ардагери Анаркан Кулматова учурда 103 жашта, энебиз согуш мезгилдеринде болгону 20 жашта болгон. Ага карабастан ач калса да жоокерлерге тамак аш, техника жана бардык муктаждыктары менен камсыздоого жардам берип турган. Ардагер ал күндөрдү эстеп, оор күндөр башынан өткөндүгүн айтып берди. Eneler bağlar eskende bakır körüp payısın arkasından cügüre çoldursa çıkılıp iyle atkan onu turgusu atkan o şundaylarsın körüpümüz onun giyinen kıyıcılık erkek çok basa su akıyla adam çok itikine bulmaya kaldı daraktaram kurakta. Мына ушундай согуш мезгилиндеги эмгектери үчүн бир канча медалдардын ээси болгон. Кылымдан ашык жашаган энебиз ал мезгилдеги оор күндөр эч качан кайталанбасын деп ар дайым тилеп келет. Onday soğuş olmasın. Hemen Hudayım tınçlık versin. El onday azaptığım olmayı girsin. Жақсы майрамыңыз менен. Бул күнү энебизден Эргеш Алиев айыл аймагынын башчысы баштаган өкүлдөр кабар алып, акчалай белектерин тапшырышты. Мындай жардам майрам күндөрү эле эмес, башка мезгилдерде да болуп турат. Негизинен дайым эле биз энебизден кабар алып, колубуздан келген мамлекеттик жардамдарды бергенге аракет кылабыз. Bundan сырткары дагы бизде согуш ардагерлери болгон, ал согуш ардагерлеринин дагы 11 жесири бар. Ал үй бүлөлөрдөн дагы кабар алып, айыл өкмөт тарабынан аз да болсо колдоолорду көрсөтүп, жардамыбызды беребиз. Оруктун ардагери 2 кыз, 1 уулдун апасы, 20дан ашуун небренин, 40ка жакын чебренин чоң энеси. Учурда баласынын колунда. Энебиз азыркы мезгилде каарлыкка моюнсунуп жатып албай, өзү кенен сыртка чыгып эс алып турат. Ден соолугу жакшы, өзү басып жүрөт. Мамлекетке рахмат айтабыз, колдоп жүргөн үчүн. Апам иштеген, баалайт экен мамлекет. Согуштун катаал жылдарында каардуу кыйынчылыктарды башынан кечирген, тынчтык жана бакубат келечек үчүн жанын аябаган баатыр жоокерлерге, каруусун казык кылып мээнет төккөн тыл эмгекчилерине ата-апаларыбыздын эмгектери ар дайым элдин эсинде сакталат. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.